Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу биздин ошо дидарыбызды көрүп аткан телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен караңгылык жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Бул темада бүгүн биздин коомдогу өтө орчундуу маселелердин бири. Караңгылык деген нерсени биз такыр башка нерсенин үстүнө коюп алдык. Чындыгында өзүбүз караңгы болгон акыбалда. Карданбайлык бул эгер мындай айтканда далил менен карай турган болсок, бул биз уяла турган, балким караңгылыгыбызды билгенден кийин чуркаган бойдон билимге киргизе турган, биз ушундай таасир бере турган бир категория, бир тенденция. Политехникалык жогорку окуу жайларда бир окуу предмети бар. Орусча сопротивление материалов деп коет. Кыргызчасы материалдардын каршылыгы. Эгерде кайсыдыр бир материалга таасир берилсе, бул материал каршылык көрсөтөт. Каршылык. Эгер мык каксаңыз дубалга, дубал каршылык көрсөтөт. Эгерде зым аркылуу ток өтсө, зымдын зарядталбаган, же болбосо молекулярдык деңгээлдеги каршылыгы бар. Сууга таш ыргытсаңыз, суу каршылык кылат. Мына ушундай ар бир нерсенин каршылыгы бар. Караңыздар. Эми ошондой эле караңгылыктын да каршылыгы болот экен. Кадимки эле материалдык караңгылык. Айтайлы, мен мынтип карап ойлономда, күндүн нуру жерге 8 минутта кирип келет экен бечара. Ошо күндөн нур жарык ылдамдыгы билесиздер секундасына 300.000 километр ылдамдыкта өтөт. Ошол ылдамдык менен 8 минутта жерге келет экен. Мына ошо жерге тийиши күндүн нуру шооласы өтө чоң каршылыкты жарып өтөт экен. Ошо жердеги караңгылык, мына космос караңгылыгы нурга аябай катуу каршылык кылса, мен ойлойм, мына ошол нур аябай ооруп келсе керек депчи, аябай катуу ошо зулумду жеңиш өтө кыйын болсо керек нурга, күндүн нуруна. Бекеринен Аллах субханаху ва таала күндү адамдарга бир неамат кылып берген жок да, ошол караңгылыктын каршылыгына карабай туруп, күн адамдарга баары бир жашоого синтез болуп келет. Фотосинтез үчүн келет. Жетип келет. Канчалык караңгылык болбор. Эми жашоодогу адам жашоосунда биз аллегориялык түрдө караңгылык деген нерсебиз, бул биздин динсиздигибиз караңгылык. Динсиздигибиз караңгылык. Буга атеисттик доктринадагы ой жүгүрткөндөр динге илимди коет дагы, мына илим бул жарыктык, светское деп атпайбы? Илим жарыктык, дин караңгылык дейт. Анын үстүнө атеисттик системада мечиттер караңгы, ичинде ушинтип эңкейип алып, кечке намаз окуган чалдар чапан кийип алып, аларды дайым агитациялык саясий плакаттарда ушундай бир көрсөтчү эле бүгүнкү террористтерге окшот. Ошондой бир агитациянын продукциясы болгондуктан караңгылык деп эсептелет дагы. Ак халаттарды кийген, лабораторияларда иштеген, көз айнектерди таккан илимпоздору жарыктык деп эсептейт. Чындыгында тетири. Чындыгында тетири. Караңгылык бул динди билбестик. Ал ак халат кийгенине карабай туруп, 62 очки такканына карабай туруп, ал караңгылык эгерде изилдеп аткан предмети жараткан жаратуучуга байлана албаса, байлай албаса, математик илимдеринин доктору логарифм, интеграл, же болбосо дифференциалдардын Аллах субханаху ва тааланын жашоонун өлчөм матрицасы экенин аңдай албаса, ал математик караңгы математик. Физика илимдеринин доктору, академик, кубулуштардын оптика, квант механикасы, электростатика, механика, шунун бардыгы Аллах субханаху ва тааланын кубулуш талаасынын изилдөө тармагы экенин билбесе, ал физик караңгы академик. Химия илимдеринин доктору, профессор, мына ушул заттар, калий, кальций, цистерон, иш кылып кой, ошо купрум, плюмбум ушулардын бардыгы Аллах субханаху ва таала жараткан заттар бир системада экендигин аңдай албаса, ал химик, караңгы химик. Демек, илим ал жаратуучу нерсе эмес экен. Ал болгону сабат экен. Аллах тааланын табиатын үйрөтүүчү сабат экен. Сабатыбыз жоюлуп тур, алхамдулилля. Бүгүн биздин элдин сабаты аябай ушундай, Кудайга шүгүр, жоюлган. Мен кышында Баамдатта туруп мечитке кетип атсам,
Томуктай болгон кыз бороон чапкында 1-класстын окуучусу өзүнөн чоң портфелди көтөрүп мектепке кетип атканын көрөм. Бороон чапкынга аралашып, томуктай болгон кыз өзүнөн чоң портфель менен табакка кетип атканын көрөм багымда кышта. Бул сабатка умтулган эл. Бирок мына ушул сабатты анын жаратуучусуна байлай албаса караңгы болуп калат. Ошон үчүн балдарыбыз мектепте 16 сааттан окуйт. Үйгө келгенде баштарында иштебей калат. Бирок эмнени окуйт билбейсиң. Эмне десе, окуган илими жараткан жаратуучуга байланган эмес. Өзүнүн мугалими да математикадан сабак берген мугалим огородуну кадамда өлчөйт. Кассадагы пулуну калькулятор менен эсептейт. Илимдердин башатында турган Аль-Хорезми, Аль-Жабир, Ибн Сина, ушулардын бардыгы медреседе билим алган биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенди үйрөнгөн. Анан Алхамдулиллахи Раббил аламин дегенди үйрөнгөн. Аламдардын Раббысын үйрөнгөн. Анан бул аламдардын Раббысын үйрөнүп, анын табиятын үйрөнүп, ага кулчулугуну үйрөнүп, ага кантип баш ийүүнү үйрөнгөндөн кийин, адам болгондон кийин, адам деген айбандан айырмачылыгы, Аллахына гана ибадат кылса адам, курсагына, аялына, акчага, башка бир нерсеге ибадат кылса, ал айбан, адам деп аталган айбан. Адамгерчилик, Аллахты таануу менен адамгерчилик. Ал биринчи адамгерчиликти үйрөнгөн, анын табиятын үйрөнгөн. Менин Раббымдын физикалык табияты мындай турбайбы? Менин Раббымдын химия табияты мындай турбайбы? Химия араб тилинен алганда. Менделеевдин түшүнө химиялык таблицалардын системасы кирген экен. Менделеев бир да затты жараткан эмес. Же темирди, же жезди, же коргоштунду ал жараткан эмес. Же болбосо ошол эле темирдин, суунун, коргоштундун атом массасын таразага салып өлчөгөн эмес. Атом массаны өлчөй турган тараза мутлак жок, болушу мүмкүн да эмес. Бирок темирдин атом массасы ушундай болушу керек, анткени жездин атом массасы ушундай. Деп ошо таблицанын системасын түзүп чыкты. Керек болсо Менделеев али табиятта ачыла элек, адамдын колуна кире элек заттарды да таблицага түшүргөн. Ушулар азыр жок, бирок болушу керек. Болууга булар милдеттүү. Деп ошо таблицада али ачыла элек заттар да бар. Демек, биз караңгылык дегенде Кудайды билбестикти айтышыбыз керек. Сабаттуу дегенде каттааныган айтышыбыз керек. Аллахтын өзүн билбей туруп, анын табиятын үйрөнүп алдык деп мактанып атабыз да. Мейли үйрөндүк, бирок эми тез аранын ичинде мына ошол табиятты жараткан Аллах Тааланын өзүн да үйрөнүшүбүз керек. Мынау өтө бизди алдыга өстүрө турган нерсе. Бүгүн бизде бул мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн Кудайга шүгүр, көптөгөн илимпоздорубуз, көптөгөн Аллах турбай, муну мындай деген мен билген эмес турбайбы, бул нерсе турбайбы, мээбизди аябай татаалдаштырып ийген турбайбы деп ушу тооба кылып аткандар бар. Биз буга сүйүнөбүз. Биздин кошуналарыбыз, жана казак элинде динди илимпоздор жайылтып атат. Казакстандын муфтии илимдин доктору. Мындай эки дүйнө билген киши. Демек бүгүн биз муну менен айта турган нерсе мектептерде каалайбызбы, каалабайбызбы, кимге жагабы, бул жакпайбы, же ыңгайлуу ыңгайсыз, бара-бара Аллах Тааланы үйрөтүүгө биз мажбурбуз. Эгер эгемендүү элбиз десек, эгерде имандуубуз десек, биринчи Аллах Тааланы үйрөтүүгө биз милдеттүүбүз да, мажбурбуз.